Ассаламу алейкум, сиздер менен Темиров Лайф. В Кыргызстане возбудили уголовное дело на известного журналиста-расследователя Болота Темирова. Уничтожить Болото и его команду. Вот их мозги заняты этим. Их захватили как террорист, я была в шоке. До задержания журналист опубликовал расследование. Теперь в руководстве страны уже два брата Ташиева. Темир, кандай аталышы? Темиров Лайф. Мы делали расследование не только про Ташиева, мы делали много расследований. Мына ошентип 2022 жылды жыйынтыктоо алдында турабыз. Узап бараткан жыл ичинде биздин команданын башынан кандай гана оор күндөр өткөн жок. Кызматкерлерге болгон коркутуулар, шантаж оюндары, батирлерге коюлган жашыруун камералар, телефондорду тыңшаган жагдайлар орун алды. Ал эле эмес, биздин жетекчибиз Болот Темиров өлкөдөн чыгарылса, акын Болот Назаров камакка алынды. Баарынан эң өкүнүчтүүсү, арабыздан кесиптешибиз Тыйкан акын да о дүйнөгө кете берди. Бирок мындай кыйынчылыктарга биздин команда майтарылып калган жок. Тескерисинче, сиздердин колдооңуздар менен дем күч алып, дагы да ишибизди улантып келебиз. Болуп өткөн окуялар бизди такшалтып, зор тажрыйбага ээ кылды. Ооба, чындыкты айттырбоо үчүн түркүн жолдору менен бөгөт коюуга аракет жасашты. Башкача айтканда, коррупциялык иштерди ашкерлебешибиз үчүн оозубузду жапкысы келди. Бирок андан майнап чыккан жок. Ишибиз үзгүлтүккө учурабастан, ушул жылы биз 50ден ашык өнүктөө чыгарууга жетиштик. Эмгегибиздин акыбети кайтып, биздин команда 119 өлкөнүн ичинен 1000ге жакын катышуучулардын арасынан World Justice Challenge аттуу дүйнөлүк конкурста коррупцияга каршы күрөш жана ачык өкмөт номинациясында алдыңкы 10дукка кирди. Ошондой эле биздин жетекчибиз Болот Темиров көз карандысыздык номинациясынын алдыңкы 5 чек арасыз кабарчынын катарына кирди. Урматтуу көрүүчүлөр, Темиров Лайф жана Айтайт десе командасы сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз. Кандай гана кыйын кезеңдер болбосун, сиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Андан биз эки эсе жоопкерчилик алабыз. Дагы да чыйралып, алдыга гана жылабыз. Биздин команда мындан ары да коррупциялык схемалардын изине түшүп, ачыктай беребиз. Элдин ырыскысына кол салгандардын түн уйкусун бузуп, ашкерелейбиз. Эгер сиз коомчулукта болуп жаткан кандайдыр бир көз боемочулуктарды байкасаңыз, анда Темиров Лайф каналынын социалдык тармактардагы баракчаларына билдирүү калтырыңыз. Кирип келген 2023 жыл жакшылыктардын жылы болсун. Өлкөбүздө тынчтык болуп, жергебизде береке, кут уюсун. Кыргызстандын ар бир жараны жакшы жашоого татыктуу. Ал үчүн баарыбыз жапа-тырмак иш алып барып, бир муштумдай түйүлөлү. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Жаңы жылда көрүшкөнгө чейин.